Бул иттин аты Чипа 4 жашта. Куткаруу ити Түркиядагы зелзаланын очогу делген 2 шаарда уранды астында калган жансыз денелерди жана аман калгандарды издеп, белгилерди берип турган. Ал 2-3 метр тереңдикке чейин кирип, адамдарды табып чыгууга көмөктөшкөн. Куткаруучу Калыйнур Мелисбек уулу Чипанын башка өлкөлөрдөн барган куткаруу иттеринен өзгөчөлөнүп, жакшы иштеп бергенин айтат. 1 метр, 2-3 метрдеги туруптарды издеп таап берип атты да. Ошолорду ал жакта дүйнөнүн бардык жагынан барган иттер барды. Мындан да күчтүү үйрөтүлгөн иттер. Аларды деле киргизбей аттык, коркуп качып алардык делечи. Көбүнчө нон бардык жака эле нон киргизип аттык. Барып кичинекей болгон көп жерге кирип жардам берип атты да, жардам чоң. Түркиядагы зелзалада издөө куткаруу иштерин жүргүзгөн кыргызстандык куткаруучулар өз милдеттерин так аткарып, өлкөбүзгө кайтып келишкени маалым. Республикадан кеткен 182 куткаруучунун 59-у түштүк аймактан барган. Бүгүн 23 февраль ата мекенди коргоочулар күнүндө Ош шаарында Түркиядан кайтып келген куткаруучуларды тосуп алуу аземи болду. Биз Ош шаардык мэриясынан ыраазычылык өзүбүздүн баракчаларды сыйлап уюштуруп атабыз. Анан эми өзүңүздөр көрдүңүздөр, мен ойлойм бул табият кырсыга айтып келбейт экен. Ошон үчүн мындай кырдаалга ар дайым даяр болуш үчүн дагы мен ойлойм бул биздин жоокерлерге тажрыйбада болуп калды. Ошон үчүн эң негизгиси майрам менен куттуктап, бүгүн бүт жалпы составты ошо Ош шаардык мэринин атынан чоң куттуктап келдик. Негизи эле адам баласына бул тажрыйба болду го дейм. Ошончо жанагындай чоң суммада акчалар табылып атат. Ошонун баары жардам бербейт экен. Эгерде кырсык башка түшсөчү. Анан мен куткаруучуларга негизи эле Кыргызстандын куткаруучуларына аябаганда ишенич артып калдым. Биздин балдар чынында эр жүрөк жигиттер экен. Бул басып калат дегендей мындай деп, ушу коопсуздукту сактап атып эле алып калдык го дейм, болбосо кичинекей бир тешикке болсо да кирейин деген ойлор бар. Түркиядагы жер титирөөнүн кесепеттерин жоюуда кыргыз жоокерлери өздөрүнүн кесипкөйлүгүн көргөзүштү. 74 өлкөдөн барган куткаруучулардын арасында Кыргызстан эң жакшы делген 5 өлкөнүн катарына кирген. Алар издөө куткаруу иштерин жүргүзүп, уранды алдынан 8 адамды аман алып чыгып, 198 адамдын сөөгүн табышкан. Жоокерлер зелзаланын 12-күнүндө Хатай шаарында бир үй бүлө мүчөлөрүнөн турган 3 адамды тирүү табышканы дүйнө коомчулугун өзүнө бурду. Бурду. Болду. Түркия эле бизге ишеним артыргандыктан Хатай шаарында дагы абалы оор, ошол жакта да бизде куткаруу иштерин жүргүзүп бергиле деп эмне кыргыз куткаруучуларын айтып да. Кыргызстандык куткаруучулар Хатай шаарында, Антакия шаарында болдук. Ал жерде дагы үйлөр ураган абал аябай оор. Бул жерде үйлөр көбүнчө жыгылып, бири-бирине тийип, бийик имараттар бар, эми киргенге мүмкүн эмес ичиндечи. Биздин куткаруучулар жан тобокелге салып, ал жерге кирип, эмне шаймандар керек, кантип алып чыгуу керек, жандуу денелер барбы, катуу иштеп атты. Ошол Хатай шаарында 2-күнү эле 3 тирүү жаранды куткарып калдык. Ал биз үчүн өтө сонун жаңылык болду. 12-күн дегенде чыкты. Иштеп аткан жерде бир боштук пайда болуп калды. Боштукту эле караганда ушу үн чыгып калды. Өзү башка кемпирди издеп аткан болчу. Алар күтүүчүдөн чыгып калды, баарысы бир үй бүлөнүн мүчөлөрү болгон. Атасы, апасы, 3 баласы. Тилеге каршы 2 баласы кайтыш болуп калган. Унчалык оор, анан көп сандагы баягындай жансыз денелер тапкан жокпуз да. Бул Түркия мамлекети, бул дүйнөгө үлгү болду. Жер титирөөнүн алдын алуу, үй курулуштарын ошолорду алдын алуу үчүн Түркия мамлекети дүйнөгө үлгү болду. Эми ошонун негизинде калган мамлекеттер иш-чаралар жүргүзөт. Түркия мамлекети бир жумадан кийин уже алардын башчылары эмнеге кыргыздарды табат, кичинекей, андан кийин силер таппайсыңар деген тапшырма койгон экен. Алар биз менен тең тайлашып иштешип, кээ бир жерлерде баягындай болуп кетти да. Жансыз денелерди талашкан убакыттар болуп кетти. Биз табайлы айла жоктон чогуу иштедик. Түркия мамлекети мененчи чогуу иш алып бардык. Түркия мамлекетинин маданияты, элдерге кылган мамилеси аябай сонун экен.
Апат жүз берген Түркиянын кыйраган шаарларында абалы оор. Ал жердеги өлүктөрдүн жытына адам чыдагыз. Ар ким өзүнүн бир тууган тааныштарын уранды астынан издеп, ыйга батып турганын көрүүгө болот. Кыргыз куткаруучулары каргашалуу окуя жүз берген аймактарды төмөндөгүчө сүрөттөп, алган тажрыйбалары менен бөлүшүштү. Өлүктөрдү кармаган балдар болду да. Баягы өлүктөн уят чыгат го, бизге улуу уят чыгат да, ошол уятты эме кылыш керек болду да. Эми балдарга зыян тийгизбеш үчүн биз ошонун гигиеналык жагын карадык да. Кантип ал эми ошол маскалар, одноразовый маскалар бар, перчаткалар бар. Ошолорду көзөмөлдөп турдук, алмаштырып отуруп. Ар бир трупты алып чыкканда биздин балдар ушундай коркуу дагы сезим жок да, ушундай кармап эле алып чыгып атышты да. Андан кийин ал жерде эми көбүрөөк бизди кыйнаган көбүнчө жаш балдар болду да. Жаш балдардын өлүмү болду да. Ошолорду кармаганда балдар ыйлап атышты жөн элечи. Ыйлаганда кошулуп баарыбыз ыйлап аттык да. Бул жактан эми ушундай көрүндү. Биз ал жерден өзүн көрүп келдик да. Өтө оор абалчы, өтө эле оор да. Кыргызстан Түркиядагы жер титирөөдөн жабыркагандарга болгон жардамын аяган жок. Өлкөдөн 120 боз үй жеткизилип, Кахраманмараш шаарына жайгаштырылды. Мында сырткары өзгөчө кырдаалдар министрликтин көчмө госпитали орнотулду. Бул жайда зилзаладан жабыркаган жарандарды 24 саат бою кабыл алып, медициналык жардам көрсөтүлөт. Учурда Түркияга жардам эсебинде да каражат чогултулууда. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы.